Уркуя Усубалиеванын милицияда эмгектенгенине 13 жыл болду. Ал эми Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн жаш жетелектер менен иштөө инспекциясын жетектегенине 1 жыл болду. Ал кыска убакыт аралыгында бул кызматта мыктылыгын көрсөтө алды. Өткөн жылы 9 ай ичинде жаш өспүрүмдөр аралашкан 32 кылмыш катталса, быйыл 22 кыскарган. Бир гана милиция тарабынан жүргүзүлгөн иштер эмес бул. Жергиликтүү бийлик, мэриянын, социалдык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте, шаардык билим берүү бөлүмү менен биргеликте биз ушул жетишкендиктерге жетиштик деп айта алам. Уркуя айымдын айтымында учурдагы кырдаал милициянын ишин татаалдаштырды. Карантинге чейин окуучулар, ата-энелер жана мугалимдер менен жүзмө-жүз жолугуп иш алып барылса, бүгүнкү күндө аралыктан иштеп жатышат. Бул өзгөчө түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө кыйынчылык жаратат. Ошол карабастан биз атайын материалдарды даярдап, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча материалдар даярдап, мектеп директорлорунун ортосунда атайын WhatsApp группалары ачылган бизде. Ошол группаларга жүктөп, ар бир сабакка, онлайн сабакка катышып жаткан баланын ата-энелер группалары бар, ар бир класстардын группалары бар. Ошол группаларга WhatsApp аркылуу жеткирип, ата-энелерге жеткирип жатат. Жалал Абад шаарында ковид жуктуруп алган окуучулар катталды. Мындан улам жаш жетелектери менен иштөө тартиби күчөтүлгөн. Аралыктан балдардын ата-энелерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдөн сырткары коомдук жайда, базарларда жана интернет клубтарга байма-бай рейд уюштурулат. Окуучулардын себепсиз көчөдө жүргөнү көзөмөлгө алынат. Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн жаш жетелектер менен иштөө инспекциясында 6 кызматкер эмгектенет. Аларга баш көз болгон Уркуя Усубалиева жетекчи катары талапты катуу коет. Ошол эле учурда билген тажрыйбасын бөлүшүп, кол алдындагы кызматкерлер менен тыгыз иш алып барат. Жетекчи катары Уркуя Ражаповна өтө талапты катуу койгон аял заты, өзүнүн ишмердүүлүгүн жогору билет. Эркек күчтүү, эркек мүнөз аял зат деп билем. Уркуя Усубалиева ички иштер бөлүмүндө иштеп, келечек муундун өкүлдөрүн тарбиялап жатканына сыймыктанат. Түйшүгү оор кызматты аткарууда өмүрлүк жарык күч-кубат берет. Жолдошу Базаркоргон райондук ички иштер бөлүмүндө эмгектенет. Кесиптеш жубайлар бир уулду тарбиялап өстүрүүдө. Жаш өспүрүмдөрдүн тилин таап, алардын ичиндеги сыры менен бөлүшүп, алардын ичиндеги ойлорун билиш бул эң татаал. Кесибим менен сыймыктанам, албетте. Жаш муундарга тажрыйбасын көрсөтө алган атуу катары татыктуу пенсияга кетсем деген ниет максаттарым бар. Ички иштер министрлигинин буйругуна ылайык жаш жетелектер менен иштеген ар бир инспекторго шаар аймагында өспүрүмдүн саны 4000ден ашпоосу көрсөтүлгөн. Бирок бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында ар бир кызматкерге 7000дей өспүрүм туура келет. Бул өз кезинде чоң түйшүк. Ага карабастан бардык кыйынчылыкка чыдап иштеген кызматкерлер чындыгы кесип ээлери экенин далилдейт. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Саттаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.